Кыргыз эл кандай десе, булар Манасты Курандай жаттаган эл. Кыргыз эл кандай десе, ашка тоолу ак муста калганда минген аттарын жыгып, иштерин жарып, пичагардын алып, ичине балдарын кийирип, аман-эсен сактап калып, өздөрү тоңуп өлүп калышкан. Балдары ылдыгай чаап кетишкен. Кыргыз эл кандай эл десе, ушунчалык айкөл болгон. Акмактар аркасынан бычак сайса, алдынан кенен кучак жайып, душмандарын дагы, тегерегин дагы, башка улуттарды, журттарды тил ада салты менен өзүнө сиңирип алышкан. Кеңейишкен айкөл эл дешет. Бу кандай эл десе, буларым көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө эл деп. Буларларын жаныбар менен сүйлөшөт, жаратылыш менен сүйлөшөт. Булар сиздеп жүрөт. Булар туу ташкындап, суу каптаса башка отур ташкан элдердей дамбаларды, кудуктарды, сементтерди куйбайт, булар жылып көчүп кетишет. Таш кулап атса, тамдарды курбайт, сементтик эмелерди курбайт, айланып өтүшөт. Булар жаратылышка каршылык көргөзүшпөйт, булар жаратылыш менен жанаша жашайт. Биз ушундай